денебиздин кайсыл бөлүгүнө махабат жетпесе, мээnin фокусу түшпөсө, ал жерде картаюу тездей баштайт. Мисалы, көп аялдар өздөрүн критикалайт, анткени биз аны бала күндөн угуп калдык. Айгыз көзүңдү жымшыйтып, айгыз көзүңдү тостойтуп, сарымашка, да кандай сөздөрдү уктук, бутуң кыйшык, боюң кыска, көкүрөгүң чоң, например. Кандай деп айтышты бизге? Эттен башындай болбой, көкүрөгүңдү бекит. Кыздар дайыма бүкүрөйүп калган. Кичине эле бүкүрөйдү, болду. Диафрагма кысылат, кабырга диафрагманы кысат, курсак бөлүктү органдар кысылат, алдыңкы булчуң төмөндөйт. Айдор толгон токой проблема. Же болбосо көзүм жаман менин мурдум жаман, мурдум бучук деген го, мурдум жаман дей берсе, аялдын сулуулугу жоголуп кетет. Сөзсүз ал аялдын ден соолугунда проблема. Кудайым эч убакта жаман нерсе жаратпайт экенин түшүнөлү. Ооба, менде да комплекстер бар болчу. Неге сен өзүңдү кабыл албай калдың? Муну түшүнгөндөн кийин сен өзүңдү кабыл алып каласың. Мен бир учурларда кирпик койбой жүрө албайт элем. Көрсө, бул менин комплексттерим экен го. Ар бир дене мүчөңүзгө махабат бериңиз. Качан сиз дене мүчөңүзгө махабат бергенде, сиздин ден соолугуңуз жакшырып, сиз кадимкидей жашара баштайсыз. Мунун баарын мен түшүндүм.